Саламатсыңарбы урматтуу айымдар жана мырзалар. Бүгүнкү тема көбүрөөк айымдарга арналган. Менин атым Айнура Сагынбаева. Мен врач, дерматолог, косметолог, психолог, сексолог, ишкер айыммын. Негизи эле жашоодо тажрыйбасы мол адаммын. Жөнөкөй эле кыргыздын айымымын. Бүгүнкү тема силердин суроолоруңардан келген. Бул менин күйөөм абьюзер. Ошондо абьюзер эркекке кандай мамиле кылыш керек? Негизи бул суроо аябай көп келет. Бул суроого жооп берердин алдында абьюз деген эмнени даана аныктайлы. Анткени көп айымдар таарынычын, башка адамдан болгон күтүүсүн, анан ал адамдын ага кайтарым болгон манипуляцияларын, ага кайтарым болгон агрессиясын абьюз деп кабыл алат да. А чындыгында көп эле айымдардын күйөөлөрү анча-мынча абьюзер. Ооба, эркектерде менин байкашымча, албетте бирде психолог аны айтпайт, бирок ар бир эле эркекте анча-мынча абьюзер жашайт да. Бирок ошол абьюзерди биз суугарып, чоңойтуп өстүрбөсөк, тилин таап, туура кнопканы басканды билип жашасак, көп эле эркек менен жашаса болот. Ичиндеги абьюзер басылып калат да. Өзүңөрдүн чең араңарды коюп, анын сезимдерин түшүнсө, көп адамды абьюзер деп деле айта албайбыз. Бирок ичинен чыныгы абьюзерлер жок эмес, чын эле бар. Болбосо мына Асель Ногойбаеванын окуясы, дагы эле Салтанаттын окуясы, дагы эле көп эле ден соолугунан ажыраган, өмүрүнөн ажыраган айымдар ушу абьюзер экенин жакшы түшүнүп, жакшы билсе, эртерээк кутулса, мамлекет айымдарды, аялдарды коргосо, балким чын эле көптөгөн аялдар азыркыга караганда көп эсе бактылуу болмок. Абьюз деген эмне? Абьюз деген бул эркектин же аялдын, кээ бир аялдарда болот абьюзер. Эркектин аялга болгон ар түрдүү, ар тараптуу зордуктоосу. Физикалык, сабайт, зордуктайт, чабат, кескилейт, билбейм, түртөт, тебет, сөз менен, тилдейт, ашата оозунан карайт кирип, агыт кирип карайт чыгат дегендей, манипуляция кылат, шылдыңдайт, унижать этет, баалуулугуңду түшүрөт, өзүң тууралуу оюңду өзгөртөт, жумшак абьюз деп коет, моралдык абьюз деп коет да. Мындай, сен кимсиң, сен ким элеңсиң, сени ким алмак элең, сен колуңан эмне келмек эле деген нерсе айтат. Экономикалык абьюз болот, финансылык абьюз, акча менен манипуляция кылат, шантаж кылат. Но жакшы кыз болсоң, мен ону бермекмин, азыр бербейм. Сатып бербейм, кылып бербейм. Же моралдык абьюзго айлап сүйлөшпөй коет. Бул дагы моралдык абьюзга кирет да. Иши кылып абьюздун түрлөрү бар. Абьюздун негизги белгилери бул биринчиден бул контроль. Каяка бардың, саат канчада бардың, видео звонокко чалчы, ким менен сүйлөштүң, канча убакыт сүйлөштүң, эмне үчүн бардың, канча акча короттуң, эмне үчүн 5 сом бияка кетти, эмне үчүн 5 сом тияка кетти, эмне үчүн ал кызың менен сүйлөшөсүң, эмне үчүн бул досуң менен сүйлөшөсүң, эмне үчүн апаң келбесин, эч ким келбесин. Бунун баары абьюздун түрү. Экинчиден бул шылдыңдоо деп атпаймынбы, унижение, силерди басынтуу, күлүп, шылдыңдап, мазактап, ар түрдүү сөздөр менен манипуляция кылып. Үчүнчү абьюздун маанилүү белгиси бул күнөөлүү сезимге батыруу. Эмне сен эчтеке кылбасаң деле туруп эле күнөөлүү болуп каласың. Эмне үчүн күнөөлүүсүң, өзүң түшүнбөйсүң. Бирок абьюзер ситуацияны ошондой көрсөтөт. Айымдар, бул жердечи өтө мындай назик, өтө мындай сезимтал бир чек ара бар да. Абьюз менен норманын ортосу. Эгерде эркекте бир аз абьюзер личносттун сапаттары бар болсо, силер аны өстүрсөңөр, ал өсүп күчөп кетет. Эгерде ошол абьюзер эркекти туура жолго салып, туура алып кетсеңер, ал абьюзердик сапаттары азайып,
башка сапаттар ачылат. Бирок кээде патологиялык чыныгы абьюзерлер болот. Алар тууралуу психологияда көп эле угасыңар. Ал абьюзерлер менен жашоо өтө кыйын. Кантип билсеңер болот, силердин жолдошуңар патологиялык абьюзер экен. Коркосуңар андан. Лишний раз жинине тийбейимчи, лишний раз сүйлөнтпөйүмчү, лишний раз деп ошодон коркосуңар. Жини келгенде биреме менен чаап жибериши мүмкүн. Жөн эле. Эч силер сүйлөбөсөңөр да, силердин күнөөңөр жок болсо да, эчтеке дебесеңер да сабап, урушуп, чачыңардан жуулуп чыгып коркосуңар. Коркуу сезими бар. Үркүйсүңөр баарынан. Баарынан коркуп калгансыңар. Өз оюңарды айта албайсыңар. Өзүңөр дайыма күнөөлүү сезесиңер. Өзүңөрдү ноль, эч ким эмес сезесиңер. Мына бул чыныгы абьюзердин жүзү. Албетте чыныгы абьюзер менен жашоо кыйын. Менин күйөөм абьюзер деп ойлогон айым биринчи ирет бул чыныгы абьюзбу же менин ага кыла албаган мамилемби? Же мен өзүм ойготтумбу ошо абьюздун сапаттарын? Ошону жакшы тастыктап, туура диагноз коюшуңар керек. Экинчиден, эгерде ошол абьюзер эркек силердин жашооңорду дискомфорт кылып атса, эгерде силер өзүңөрдү бактысыз сезсеңер, ал мени карабай койду, сүйбөй койду, көңүл бурбай койдудан эмес, ал менин жеке чыгарама кирип, тебелеп тепсеп, мен уктап аткан жеримен ойготуп, түнчүндө сүйлөшөм деп ойготуп, артыман туруп сүйлөнүп, туруп бир чаап, телевизор көрбөй, радио укпа, нары баспа, бери баспа деп чектөөлөрдү коюп, мен өзүмдү эркин сезбесем, мага ошол адам керекпи? Мен бул адам менен азыр эмне кылып атам? Деген суроо коюш керек. Негизи абьюздун жертвалары мындай жанагы жылан болот го, жылан. Көрдүңөр беле, эмеде Индияда дудка менен ойноткон тип жыланды, жылан байкуш мынтип гипноз болуп калат. Ошондой сыяктуу болуп калат экен да. Психологияда ошонун дагы термини бар. Жертвалары ошол адамдан кете албай калат экен, ошол адамга байланып калат экен. Сабайт, эртеси күнү кайра жакшы сүйлөп коет, аябай мындай эмоционалдуу качеляда гормондор түнүм ноонтет да ошого байланып калат экен да. Жанагынтип сабап, жаман болгондон кийин чөгөлөп кечирим сурайт, подарка берет, өпкүлөйт. Ошол ощущенияга жетиш үчүн баарына чыдап берет экен да. Ошол ощущениянын наркоман сыяктуу эңсеп калат экен. Это ненормально. Ошентип күчөп барып бир күнү жанагындай ден соолугуна шек келтирип же өмүрүнө шек келтирүүгө чейин барышат. Болбосо мына ошол өлтүрүп койгон, сабап салган айымдардын көбүндө мындай суроо болот да, эмне үчүн кетип калган жок? Эмне үчүн качып кеткен жок ошол адамдан деп. Көрсө алар деле күнөөлүү эмес экен. Психикасы өзгөрүп калат экен, аябай. Наркоманга окшоп, ошо наркотик сыяктуу болуп калат экен да. Ошо абьюзер менен мамиле наркотик сыяктуу болуп калат экен. Ошон үчүн азыр ушул видеону көрүп аткан айымдар туура аныктагыла, туура диагноз коюла, манипуляция кылып койсо, анан силерге тияка барба, бияка барба деп койсо эле, менин күйөөм абьюзер деп жатып калмай жок. Туура диагноз коюшуңар керек, жакшы ойлонушуңар керек. Эгерде чыныгы абьюзер менен жашап атсаңар, эгерде дискомфорт болсо, эгерде эркиндигиңер чектелген болсо, эгерде коркуу сезими бар болсо, эгерде күнөөлүү сезими бар болсо, анда ойлонуп көрүшүңөр керек. Атайын органдар бар, кайрылуу психологдор бар, жакын туугандарыңар бар. Аларга да айтсаңар болот, апаңарга, эжеңерге, байкеңерге айтсаңар болот. Бирок ошо абьюзердин жанагындай нашасынан, наркотигинен чыгышыңар керек. Бул деген өтө кооптуу нерсе. Ошон үчүн абьюзер эркек менен кантип жашаш керек дегенге мындай бир тараптуу жооп жок. Кандай абьюзер? Чыныгы абьюзер же чыныгы абьюзер эмеспи? Канча силерге дискомфорттуу? Жөн эле абьюзер, чыныгы абьюзер, психологиялык травмалары бар эркекти алдап жашайм деген бул албетте иллюзия. Урматтуу айымдар, видео жакса лайк басып койгула, сактап койгула, сөзсүз каналга катталып койгула. Анан суроолоруңарды бергиле, эң кызыктуу суроолорго жооп берем.